Баткен облусунун аймагында климаттын кескин өзгөрүшү жергиликтүү жашоочулар үчүн бир топ түйшүктү жаратып келет. Аба ырайынын ысык болушу, көлмөлөрдөгү суу топтоочу жайлардагы суунун азаюусун шарттап, жергиликтүү жашоочулардын эгин талааларын, бак дарактарын суугаруудагы көйгөйлөрдү жаратып жатат. Сууга болгон таңкыстыкты чечүү максатында жергиликтүү жашоочулар тамчылатып суугаруу ыкмасын колдонуп, кырдаалдан чыгууда. Капельное решение birinci 96-жылы кызыгып, кийин 2001-жылы проект жазып утканмын. Аны 2007-жылы кыскасын айтканда родоначальник капельное решениени биринчи баштаган менмин Баткен районунун тарыхында. Анан ошентип капельное решениенин тамчылатуу суугаруунун жакшы жактары өтө көп экен. Алып иштетип атабыз. Мен да сунуш кылам башка адамдарга. Аз суу талап кылган, мисалы кылганда кайнорун эксе болот, боданды эксе болот. Ошого окшогон дарактарды эгишет, мисалы талак эгип койсо болот, мисалы саксаулду эгип койсо болот. Жана болсо кайрагачты эгиш керек. Өсүмдүктөр кара саксаул дейилет. Эгиштен максат биринчиси бул биосфераны оңдош максатында. Анан кислородду көбөйтүш, мына жалбырактар ошондой кислородду көбүрөөк иштеп чыгарат. Жаан чачындын жаышы 2 эсеге көбөйүшү, анан чөптөр көбөйөт. Баткен аймагында Союз доорунда дүйнө жүзүнө атагы чыккан 2 ири СМАП комбинаттар иштеп турган. СМАП комбинатынын иштеп турганы жергиликтүү элдин экономикалык абалына жакшы болгону менен СМАП өндүрүү экологияга терс таасирин тийгизери жалпыга маалым. Кадамжай сурма комбинатынын 8 калдык сактоочу жайлары бар. Чыккан атыбалдар жатат, чаң, жамгыр чаң болгондо чачылып, без мына шаарды бар жокто отравление кылып атат да. Эмне дегенде мына сурманын отходторунда мышьяк көп. Мышьяк бул дагы аябай отравляющий вещество болуп эсептелинет. Буларды бардын утилизация кылыш керек. Өрүкзардын өрөөнү катары дүйнөгө тааналган Баткен облусунун аймагында акыркы жылдары өрүктүн түшүмү болбой жатканы да климатка байланыштуу. Өрүк гүлдөгөн кезде, жем өмү байлаган кезде жаан чачын көп болуп, түшүмдүн болбой калышын шарттап жатат. Анын кесепетинен өрүктүн түшүмү аз болуп, экспортко чыгара албай, өрүктү кургатууга кеткен чыгымдары да акталбай калган учурлар көп болууда. Табигый кубулуштан улам аз өндүрүлгөн түшүмүн сата албай келген элет бул маселени логистикалык борборлорду ишке киргизүү менен чечип жатышат. Өрүк эртең бышкандан баштап, өрүктүн компотунан баштаган жатабыз да, жана жабып, ошол аялдар менен чогуш деп. Өрүктүн компотун, өрүктүн вареньясын, жем, өрүктүн пастиласын чыгарабыз, өрүк курут дегенди чыгарабыз, өрүктөн шоколад, батончик чыгарабыз. Буларды биз практика жүзүндө көрүп, азыр биз бираздан ишке ашырганбыз. Жана выставкаларга коюп, элдин ишеничине киргенбиз. Ошону биз ишендик да, ушулар кылсак болот экен деп. Кудай буйрса, быйылкы жылы ушул 7 азыкты чыгарып туруп, иш баштайбыз. Анан жылдан-жылга дагы өрүктөн жасалган азыктарды көбөйтө беребиз да. Мына мисалы Карабулактын зиреси. Карабулактын зиреси бул эмеге. Америкага кетти. Бул карагат, зарданын карагаты. Өзүнүн элинде терип келет. Бул күрүч жүргөндө Актыпактын күрүчү. Калган өрүктөр ушу Баткендин өрүктөрү. Булар ушул эмеге кетет. Бир 20 болсо, ошондо Баткендин өрүгү мындай жакшы кетет, жакшы баада кетет. Баткен облусундагы экология жаатында иш алып барган мамлекеттик мекеменин жетекчиси климаттык өзгөрүүлөрдүн зыяндуулугунун алдын алуу багытында бир топ аракеттерди түшүндүрүү иштери мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлө тургандыгын айтат. Бирок көпчүлүк учурда жарандар өз алдынча табигый каатчылыктан кутулууга умтулуп келишет. Статистика боюнча, кээ бир булактардын маалыматы боюнча Борбор Азияда ушу 20-30 жылдан кийин ушу түшүмдүүлүк 30% азаят деген маалымат бар да, мында общий Борбор Азия боюнча деген. Ошого тамчылатуу суугаруу системасына көпчүлүк дыйкандар өтүп атат. Көчөттөрдү отургузуп, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай дүйнө жүзүндө эле адам саны көбөйүп атат. Анын менен ушу Кыргызстан, Баткен облусунда да адам саны көбөйүп, жерлерди көрктөндүрүү жумуштарды өтө мындай жогорку деңгээлде жүрүп атат да. Ага албетте бизде мөңгүлөрдүн эрүүсү менен суулардын мөңгүлөрдүн азаюусу менен суулар дагы уже жылдан жылга азайып, бир аз азайып аткандыктан суу жетишпей болот да. Соленый огурцы, солоний помидор жеп эле жүрөт да. Нан, ет, койдун көшүн жебей атат да жер. Значит, биздин ошон үчүн
мен 15 жылдан бері айтамын. Дүние жүзі бойынша, мүмкін Қырғызстан бойынша ең кальций, фосфор, фтор, магний, макро, микро элементі көп область Баткен обласы. Жайыттарды тура емес пайдаланып отырмыз. Жайыттарды қандай десем, şu bir ile жол, bir ile жайыт, алысқы жайыттарды қолданбайды. Çöптің түрлері азайып кетті. Çöp жерден шығыш керек, гүлдеш керек, чаңдаш керек, чаңдашқаннан кейін дән алыш керек, анан жерге түсіш керек, ошол маалда малдайдаш керек, ошол убакытта баягы çöптү урып алыш керек. Kurт, кумурска, жыландардын, ташбакалардын бардык түрү боюнча азайып атат. Секин эми адамдын билбейт экен, катастрофага жакындап баратат деген сөз да. Билем. Область боюнча эми жок десем болбойт, эми бар бирок аз да, эми бир 4-5 адам барбыз. Şu экологияга түшүнгөн. Кандай мәнде түшүнгөн? Жылына 1-2 же 5 миллион доллар пулду алып келип иштеткенге 4-5 адам бар область боюнча. Бирок аны мисалы мен колумдан келет кылып жүргөнбүз, бирок эми биринчиден жаш өтүптүр, экинчиден эми кээ бир адамдарга айтып кегиле проект жазайык, мен 4-5 миллион доллар пулду алып келейин, анан экологияны калыбына келтирейик. Misali kalganda biyogaz çıkarayık, je bolsa enerji efektivni stroy material çıkarayık, je bolsa suga çıdamdуу kelgen baktaraktardı oturguzayık. Oşon üçün жалгыздыктан, azabıdan bizde ekologiyalık problemalar çeşilmeye keledi. Misali bizde oblastın ekologiyalık işxanalar var. Алар иштесе болот. Бирок аларды поддержка кылган адам жок. Баткен облусунда жалпы айдоо аянты 73.669 гектарды түзөт. Анын 36.195 гектары сугат жер. Ал эми 14.129 гектарында мөмөлүү бактарактар бар. 37.447 гектары болсо кайрак жер. Иштетилбеген бозоргон жерлер 8.203 гектарды түзөт. Сугат 1.374. Ал эми 6.829 гектары кайрак, шор баскан жана алыскы экономикалык жактан пайдасыз жерлер. Климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жана азыр бүгүнкү күндө бош жаткан жерлерди пайдалануу максатында сууну аз талап кылган эгиндердеги жана азык түлүк коопсуздугун менен камсыз кылуу максатында биздин Баткен областында күнөсканаларды куруу негизинен колго алынган. Андан кийин тамчылатып сугаруу системасы менен бош жаткан жерлерди бакка айландырып, ошол иштерди дагы ишкерлер өз колдоруна алышкан да. Баткен облусунун жашоочулары үчүн тамчылатып сугаруу, аз көлөмдө өндүрүлгөн түшүмүн логистикалык борборлор аркылуу сатууга чыгаруу чечимдери пайдалуу болору талашсыз. Эң башкысы биздин коомчулук климаттын өзгөрүү көйгөйүн түшүнүүчүлүк менен кабыл алып, анын тийгизген кесепеттеринен арылуунун жолдорун табуусу аймагыбыздын элдин жашоо деңгээлин жакшыртып, социалдык экономикалык абалын жогорулатат. Экологиялык коопсуздук бул курчап турган чөйрөнү коргоо эмес, жалпы элибиздин саламатчылыгын сактоо болуп саналат. Гүлбарчын Амирова, Исабек Максутов, Салам Медиа, Баткен.